Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагынын башкаруу кеңеши түптөлүп, биринчи жыйыны бүгүн өттү. Анда аталган долбоордун укуктук нормативдик жөнгө салуучу иштери аягына чыгып, учурда ишке ашыруу жаатындагы операциялык даярдыктар башталганы белгиленди. 2035 жылга чейинки жалпы аянты 470 миң чарчы метрден ашык заманбап кеңсе борборлорун, турак жай комплекстерин жана туристтик объекттерди курууну пландаштырган бул стратегиялык долбоордун экономикалык салымы 20 миллиард доллар деп бааланып келет. Теманы Марал Саваттар улантат. Жакынкы эле келечектеги эл аралык финансы жана капиталды тартуу борбору дал ушундай сыпаттамага ээ Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагын укуктук нормативдик жөнгө салуучу иштен операциялык кадамдарга өтүү даярдыктары башталды. Бүгүн аталган долбоордун башкаруу кеңеши түптөлүп, төрагалыгына юстиция министри Аяз Баетов, анын орун басарлары болуп инвестор Алиджас Ахмат менен экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков шайланды. Тамчы долбоорунда башкаруу органдардын биринчилери түзүлүп баштады. Бул практикалык түрдө ишке ашыруу процесси башталды дегенди билдирет. Ошондуктан бүгүн биринчи кеңештин отуруму өттү. Бул отурумда бир нече чечимдер кабыл алынып, Тамчы аймагын өнүктүрүү пландары да талкууланды. Жаңы жетекчиликке резиденттер менен иштөөнү баштоодон мурда толук башкаруудагы компания түзүү милдети жүктөлдү. Ошондой эле каржы борборунун өнүктүрүү планы, ички иштөө эрежелери жана жөнгө салуучу документтердин биринчи пакети бекитилди. Мындан тышкары жалпы укукка негизделген талаш тартыштарды чечүүчү эл аралык борборун түзүү милдети да жүктөлдү. This meeting also approved the Financial Centers Development Plan. Ушул жай айларында Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагында биринчи кеңсе пайда болуп, анда башкаруучу компаниянын кеңселери жайгашат. Бул бизнес операцияларынын жана алгачкы резиденттерди кабыл алуунун расмий башталышы болуп калмакчы. Ысык көл аймактын эң ири рыноктары болгон Борбор Азиянын, Кытайдын жана Жакынкы Чыгыштын кесилишинде жайгашкан. Ошол эле учурда эң жакын делген эл аралык финансы борбору миңдеген чакырым алыстыкта жайгашкан. Компаниялар ачык айкын эрежелери, кесипкөй командасы жана көз карандысыз арбитражы бар юрисдикцияларды тандашат. Дал ушул инфраструктураны биз бул жерден нөлдөн баштап түзүп жатабыз. Анткени ал аймактын өсүп жаткан экономикалык интеграциясын колдоодо маанилүү звено болуп саналат. Эске салсак, Ысык көл районундагы Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагынын курулушуна капсула салуу аземи быйыл 20 февралда болуп, ага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев өзү катышкан. Анда бул долбоор өлкөнүн экономикалык келечеги үчүн өтө маанилүү стратегиялык кадам экени белгиленген. Түзүлүп жаткан аймак эл аралык финансы борбору, глобалдык капиталды, финтех жана IT инновацияларды тартуу борбору, ошондой эле эл аралык соода жана жүк агымдарын бириктирген заманбап логистикалык хаб болууга тийиш. Аянты ошо айтып кеткенде 6000 гектар, ошонун ичинде эл аралык аэропортту камтыган бир аймак болот. Аймак жалпы долбоордун ишке ашыруу мөөнөтү болуп 35 жылга чейин толугу менен ишке аша турган долбоор. Ошо экономикага күтүлүп аткан салымы 20 миллиард долларга чейин жете турган салым пландаштырылып атат. Долбоордун ишке ашыруу кызматында процессинде 10 миңге жакын жаңы тиешелүү жумуш орундарын пайда кылат. Ошондой эле тиешелүү кеңештин башкаруу компаниясынын ишин уюштуруу Каракол шаарынын мэри Талантбек Имановго жүктөлгөнү да белгиленди. Ал резиденттерди каттоо, уруксаат кагазын берүү жана инфраструктураны өнүктүрүү иштерине көз салмакчы. Эң негизгиси долбоор алдыңкы финансы борборлорунун дүйнөлүк мыкты тажрыйбаларына негизделген.